түздөн түз тиешеси барган жетекчилер катышты. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, коомдук транспорттогу жол акыны көтөрүү маселесин карашты. Күйөөчү май, унаа тетиктеринин кымбаттаганына байланыштуу жол акынын тарифин көтөрүү зарылчылдыгы жаралган. Көтөрүлсүн, бирок шарттары да жакшырсын. Анан кийин жок дегенде 9га чейин каттап беришсин да. 19:00дөн баштап 20 сомго дегенге мен каршы элем да. Себеби 23:00ге чейин 23:00ге чейин каттабайт да. Себеби мен өзүм коомдук транспортто жүрөм. 7ден кийин такси менен кетүүгө аргасыз болосуң да. Бааны көтөрүү маселеси эл өкүлдөрү ортосунда талаш тартыш жаратып, жыйынтыгында коомдук транспорттун тарифи көтөрүлдү. 1 декабрдан тартып шаардыктар маршруттук каттамга 15 сомдон төлөй башташат. Ал эми кечки саат 7ден кийин баа 20 сомго жогорулады. Автобус менен троллейбустагы баалар өзгөрүүсүз калды. Окуучуларда мурдагыдай 5 сомдон төлөй беришет. Шаар бийлиги кечкисин каттамдардын белгиленген убакытка чейин эл ташуусун катуу көзөмөлдөй турган болду. Күнүнө мага 10-15 адам арыз менен келет. Именно ушул маршрут линия боюнча. Чыкпай атат, жакшы каттабай атат, келбей атат депчи. Аны биз буларды 15 сом кылмай сайын булардан талап албайт экенбиз. Ачык айткандачы, булар частныйлар да, каласы кетип калат. Анан биз айтып атпайбызбы, мен убакыттан баян айтып коеюн. Бас сервис деген тиркеме иштеп чыкты азыр. Каласаңыздар, азыр көрсөңүздөр болот. Ошол менен азыр маршрут, то есть троллейбус менен автобуска гана 48 жайгаштырдык. Мисалы үчүн сиз деген Домбыта аялдамада турсаңыз, ХБКда келип аткан же Макаренко келип калган троллейбус автобус көрө аласыз онлайн. Жылып турат, канча мүнөткө чейин. Ушуну биз азыр келишим түздүк. 15 сомго көтөрөбүз жол кыраны. Силер дагы бустар ар бириңер коесуңар депчи. То есть суукта үйүңдө туруп канча мүнөттөн 124 келет. Ошого карап чыга берет аялдамагачы. Жол акыны көтөрүү менен айдоочуларга карата талаптар да күчөтүлөт. Алсак элге кызмат көрсөтүү сапаты жакшырып, каттамга чыккан маршруттар көбөйөт. Алган эмес айдоочу иш учурунда уюлдук телефон менен сүйлөшүп, же тамеки тарта турган болсо, 1 айга чейин жумуштан четтетилмей болду. Элдер арызданат, турук келишет, депутаттар арызданат. Ошого чара болдубуз, биз ошонун хозяин чакырабыз. Бригадирлер бар, шофер чакырабыз. Ошолорду 1 айга 20 күнгө маршруттан чыгарабыз. Эгер нарушение кылган болсо, машинасын экипаж фыдап коет, ичинде бүт бар жоктор болуш керек машинада, ошондо ар дайым көзөмөл кылабыз. Биз да мына бааны көтөрүп бердик, шоферлордун айткандарын талабын кылып бердик. Эми биз талаптарды коюп, бүт бардыгын ошону көзөмөлгө алабыз. Кудай кааласа өзүңөр көрөсүңүз, силерди чакырабыз. Рейдтер жүргүзүп, автокөлөктөр токтоп, ар бир маршрутка чыгып, элден сурап, бүт ичинде эпикрофон карап, ушул силер менен кошо жүргүзөбүз. Ушул тапта Ошто 650 маршруттук каттам элтейлейт. Мындан тышкары 26 троллейбус, 18 автобус да каттамга чыгат. Шаардыктар жол акы көтөрүлгөнүнө жараша тазалык интервалдардын сакталышы белгиленген убакытка чейин иштешин көзөмөлгө алынса деген пикирде. 13 деген автобус бар, мен дайым ушул жака чыгам, кетип аткандачы. Чыксаң, мисалы, ичиндеги салондор ушунчалык мындай булганган да. Аны мисалы бизге эми көнүп калдык, кирип чыгып атпыз, аз деле көрүнүп турат да. Башка жактан келген адамга өтө мындай жиркеничтүү болот да, жанагы отургучтарына отура албай ушундай бир көйгөйлөр болот ошол нерсечи. Эң негизгиси ошол. Жалпы эле маршрут ошо бардык эле каттамдардан суранычы, ички салонго көңүл буруп койбосо, ичи аябай булганып калган. Закондун негизинде олар дагы 12ден местасын эле адам алсын. Илгери Бишкекте ошондой эле 12ден башка адам албайт эле. Биз Ошто 30дан керек болсо 40таран басып алып кетише берет, бири-бирин эзип, бечара окуучуларга эле кыйын болот. Кымбаттатканга жараша бардыгын, мына мисал үчүн бардыгы нормальный болуш керек. Пенсияны көбөйтүш керек, айлыкты көбөйтүш керек, студенттердин стипендиясын көбөйтүш керек, анан кийин кымбаттатыш керек да. Антисептик коюп, андай таза немени кармаганы жакшы да. Местом алып адам болчу тигип алышат мисалы. Bir asıl kötü şalbayсың, ошону по местам кылып маршрутканы көбөйтсө дагы ошону неме кылса жакшы болот. Маршрутка аз, адам аябай тыгын. Адамдар аябай тыгын. Эртең менен да Часпикте майли каршы, башка малда деле ошондой болуп калды азыр. Ошонусун бир аз маршрутка көбүрөөк болсо жакшы болмок эле бизге дагы. Калаада коомдук транспорттун тарифи акыркы жолу 2013-жылы 8 сомдон 10 сомго көтөрүлгөн. Зыя Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.